Радиоклиника 118. Биринчи радионун түз эфиринде күн сайын саат 12-да коронавирус илдетине байланыштуу суроолоруңузга жооп алыңыз. 0312 39 19 33 0312 39 21 90 байланыш телефондору. Коронавирус инфекциясын биргеликте жеңебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде радио клиника 118 программасы, студияда Гүлбүбү Үсөнова. Соңку күндөрү өлкөдө коронавирустун жаңы учурлары көбөйүп, статистикалык маалыматтар эң жогорку көрсөткүчтү берип жатат. Анан дагы вирус жуктуруп алган жаңы учурлардын көбү Бишкек шаарында табылууда. Вирус өлкөдө катталгандан бери алдын алуу чаралары жүргүзүлүп жатат. Бирок коронавируска чалдыккандардын саны эмне себептен күн сайын өсүп жатат? Эл эмнеге көңүл бурушу керек? Канткенде ооруну азайтабыз? Бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө ушул жана башка сиздерди кызыктырган суроолоруңуздарга адистерден тиешелүү жоопторду алабыз. Студиябызга Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгери Гүлкайыр Орокчиева, ошондой эле Бишкектеги номер 5 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун терапевти Гүлзана Сатиева катышып жатат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биздин түз байланыштагы номерлерибиз иштеп жаткандыгын эсиңиздерге салып өтөлүк. 39 19 33 39 21 90. Андыктан бизге түз байланышка чыгып, адистерден суроолоруңуздарды берип, жоопторду алсаңыздар болот. Анда эмесе маегибизди баштай берелик. Айтсаңыздар, мына күндөн күнгө коронавирустун жаңы учурлары чыгып атат, катталып атат, саны дагы өсүп атат. Мына бүгүн эле 269 учур болсо, кечээ эле 235 эле. Мына акыркы бир жумадан бери эле 200-300 тегерегенде болуп жатпайбы? Жогорку санды берип атат. Анан кийин деги эле ушундай вирустун кеңири жайылып жатышына эмне себеп болуп жатат? Саламатсыздар дагы бир жолу. Бул эмне үчүн күчөп жатат деп элдин баары суроо берип атышат. Чынында эле акыркы 2 жума, 1 жумадан бери көбөйүп атат коронавирус оорусу. Булар эмне үчүн? Могу адамдар мисалы масочный режим деп коет, сактабай жатышат. Бет каптарды кийбей жатышат. Талап кылынганы менен, талап кылынганы менен жана коомдук жерлерде, коомдук транспортларда, коомдук жайларда скучность деп коет, элдер аябай көп. Анан ошол мен көрүп атам, ушу мен дагы жумушка барам, эртең менен барам, кайра келем. Масканы кийишпейт, жаштар өзгөчө жаштар кийишпейт. Анан кийин дагы домашний карантин деп коет. Домашний карантинде да сактабай жашат. Тияка бияка көп чыгып атышат. Үй карантинине чыкканда. Үй карантини болгондо да конокко барышат. Тияка общественный местолорго, базарларга чыгышат. Ушуларды сактабай атышат. Ошон үчүн күчөп атат го деп ойлойм да. Анан ошондой эле масканы дагы керекпи, кереги жокпу деп дагы суроо берилип атат. Эмне үчүн керек эмес? Керек. Маска деген, масканын баары ооруну сакташ үчүн, оорубаш үчүн масканы кийишет. 3 слой марледен жасалган масканы кийип, анан оорубай да калыш мүмкүн. Обязательно тагы мисалы дагы кандай тиги жөнөкөй эрежелер сакташ керек да. Чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, ооз мурдуңарды кагаз майлык бет каптар менен же чыканак менен жаабыш керек. Колуңарды самындап жуугула, сөзсүз. Спирт камтыган антисептикалык каражат колдонгула. Жана деле дагы айта берем, өзгөчө коомдук жайларда эшиктин туткаларын, коомдук унаадагы кармагычтарды, тепкичтерди, тосмолорун кармаганда, банкоматтарды, терминалдарды, кагаз акчалар жана ушундай сыяктуу нерселерди кармаганда сөзсүз түрдө ушундай колубузду жууп самын менен анан антисептикалык каражаттарды колдонуш керек. Бет, көз, мурун жана оозуңарды колуңар менен кармабаганга аракет кылгыла. Эгер курч, дем вирустук ооруларынын симптомдору бар адамдар менен жолугушкан учурда кучакташуу, өбүшүү, кол алышуудан кармангыла. Адамдар көп топтолгон жайларда сактык чараларын көргүлө. Медициналык бет каптарды ар бир 4 саатын алмаштыруу менен колдонгула. Колдонгулгандардын баарын дароо таштагыла, колуңарды самдап жуугула, личный гигиена сактап, ушундай эрежелерди сактасак элек оорубайбыз.
Демек ушул эрежелер сакталбай жатат, ошондон улам Сакталбай көбөйүп жатат атат деп деп ойлойм. айтабыз, Ошондон көбөйүп жатат. Анан мен дагы толуктагым келет. Мисалы бет кап кийгендердин өзүнүн дагы атайын эрежелери бар. Мисалы коомдук жерлерде жүргөндө биз дагы общественный транспортко түшөбүз, жана маршруткаларга түшөбүз. Ошоктан биз байкайбыз, бет каптарды негизи көпчүлүгү туура эмес тагынат да. Бет капты деген кийгенде биз эмне үчүн бет капты кийебиз? Бул вирус деген ооз менен жана мурун жак менен кирет. Слизистая оболочка деп коебуз. Дем алуу органдар менен кирет. Ошондуктан биз деген масканы эгерде туура эмес тагынсак, ал деген бизди эч кандай коргобойт. Ошондуктан мен айткым келет, масканы, бет капты, медициналык бет капты тагынганда сөзсүз деген мурунду жабып, закреплять этип мурундун үстүндө жана перегородка деп коебуз. Ошого сөзсүз закреплять этип мурунду кошо жаап кийиш керек. Азыр деген көпчүлүгү мурун жаппай эле оозун эле жаап тагынып жүрөт. Ал деген туура эмес. Эгерде антип бет капты тагынсак эч кандай сактабайт, коргобойт ал деген. Рахмат. Бизге байланышка чыгып аткан алгачкы угармандарыбыз бар экен. Азыр суроосун кабыл алалык. Биз сизди кучатабыз. Саламатсызбы? Алло, кутмандуу күнүңөр менен кыздарым. Мен Жалал Абад шаарынан чалып жатам. Жашым 80де. Көздөм мүмкүнчүлүгүм чектелүү. Путуолум сынып. Радиону эрмекте угуп отурам. Бүт жаңылыктардын баарын угам. Сурооңуз? Айтарым силерге, мунагы бала келинден кемпирге чейин, баладан чалга чейин бәрде саясатчы болуп кеткен. Эч кимиси бирин бири көрө албайт, чокуйт. Сиз коронавируска байланыштуу сурооңуз барбы? Көргөндүгү тууралуу пандемия болуп атат. Бул пандемияны эл кыярын оңдо болсо, мен оңолбойт деп ойлоном. Эл канча айтканга мен деле кулактын сыртынан чыгып кетет. Рахмат укканыңарга. Рахмат. Азыр бизге дагы бир байланышка чыккан угарманыбыз бар экен. Суроосун кабыл алып анан чогуу жооп берсек. Саламатсыздар, урматтуу радио угармандар. Менин өзүмдүн жүрөгүмдү өйүткөн суроо. Азыр коронавирус, андан кийин дагы ага катарлаш эле обычный эле грипп жүрүп атат го. Обычный гриппте. Анан ошол экөөнүн айырмасын кантип билиш керек? Коронавирус жуктурганын айырмасы ошону азыр тактап айтасыздар. 118 салганда деле алар өзүңөр жанагы адрес боюнча врачтарыңарга салып өтпөй. Анан кийин ошол суроо аябай мен эле эмес, менин тегерегимде дагы ошол тааныш билиштеримде дагы аябай суроо чыгарып атат да. Айырмасын билип, канткенде таза коронавирус экени, же болбосо обычный эле грипп. Айтор азыр көпчүлүк эле кишинин температурасы көтөрүлүп, мурду бүтүп, жөтөлүп, ошондой болуп атат да, ошонун эсенин жогун билейин дегем да. Рахмат сизге. Мына урматтуу дарыгерлер, жогоруда угарман дагы айтып атат, ошо азыркы учурда ОРВИ болуп жатабы дегендер. Азыркы учурда негизи жай мезгилинде деле коронавирус менен ушул сасык тумоон бири-бири менен кантип айырмаласа болот? Негизи жай мезгилинде деле мезгилдүү вирустук оорулар катталчу эле да буга чейин деле. Ооба, катталчу. Айырмалап түшүндүрүп берсеңиз. ОРВИ бул оорусу жеңил өтөт. Бир жумада, 2 жумадын ичинде айыгат да. Мисалы коронавирус бул күчтүү оору деп эме кылып атабыз да. О күчтүү оору айырмасы, ОРВИнин айырмасы. Бул вирус организмге киргенде мутация жүрөт экен, өзгөрүлөт экен. Өзгөрүлгөндө мисалы вирус тамакта 3-4 күн болот. Анан кийин ошол убакта азыр баары эле видеолордон көрсөтүп атат, обильное питье деп коет. Сууну көп ичип, ишилип өпкөгө өтпөгөнгө аракет кылыш керек да. Эгерде өпкөгө өтүп кетсе, анда уже оору башталат да, пневмония оорусу башталат, бронхит, кан айлануусу начарлайт. Мисалы эгерде эски өнөкөт оорулары болсо, козгойт ошолорду. Мисалы давление, сахарный диабет, хронический бронхит, сердечно-сосудистые заболевания деп коет. Ошолордун баарын козгоп, алардын баарын оорутуп, күчтүү оору болуп эсептелинет да. Симптомдору болсо, симптомдору эми баарыбызга белгилүү: адышка, температура көтөрүлөт. Бул коронавирустук. Коронавирустук. Ошо менен
айырмаланат да ОРВИден. Жеңил ОРВИ деген бул курч кармаган респиратордук вирустук оорулар. Кадимки эле бизде жыл сайын катталып келген, жай мезгилинде, жазында, күзүндө, кышында катталган вирустук оорулар да булар. Мунун эми айырмасы болсо бул кантип айырмалайбыз деп атпайбы угарман? Мисалы эгерде температура көтөрүлсө, өзүн жаман сезсе, адышка болсо, анда кайрылыш керек. Жанагы азыр мобильный группа иштеп атат 4 райондордо. Ошол жака кайрылып 118 азыр горячий линия деп коет, 118, 112 номерлерге чалсаңыздар, анан кийин мобильный группа келип обследование кылып, анан кийин Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна барып исследование кылат да, анан эртеси эле күнү ошол даяр болот, результаты даяр болот. Алдын ала кайсы бир белгилерден улам минтип айырмалап койсо болот да үйдөн? Ооба, айырмасы болчу. Үй шартында деле мисалы адышка көбүнчө мисалы ОРВИде адышка көп болбойт да. Күчтүү оору деп ошо коронавирус эме кылат да, жанагы өнөкөт ооруларын козгоп, анан кийин күчтүү болуп кетет оору. Анан жанагы температура болот деп айтып жатпайбызбы? Биз деген жөнөкөй ОРВИ вирустук инфекцияда температура анча көтөрүлбөйт да, может 38ге чейин барат. Именно коронавирус башталганда биз коркушубуз керек. Эгерде температурабыз 38, 39, 40ка чейин көтөрүлсө, температурадан кийин 3 күндөн кийин жөтөл дем алууңар күчөйт, дем алууну начарлашып, ошондуктан адышка башталат. Ошондо силер бизден бетапканага сөзсүз кайрылыш керек. Өзүңүздүн дарыгерлериңизге, өзү жашаган жериндеги, өзүңүздүн жашаганыңыз жерге кайрылышыңыз керек. Анан мен айткым келет, жаңы ушундай симптомдор башталып келатканда, эгерде сиз деген убагында 1-2 сутканын ичинде, 48 сааттын ичинде вируска каршы дары дармектерди ичсеңиздер, балким ал деген жеңил формасында өтүп кетет. Антибиотик ичкилерди биз сунуштабайбыз, бирок вируска каршы дары дармектерди колдонсоңуз болот. Сөзсүз колдонуш керекпи? Ушундай белгилер башталганда белгилер башталганда сөзсүз колдонушуңуз керек. Биз айтып жатпайбызбы? Бул вирус деген мурун оозго киргенде 3-4 сутканын ичинде үстүңкү дем алуучу органдарда болот да. Ошондуктан бул вирус өпкөгө киришпеш үчүн, жеткирбеш үчүн, ошондуктан жанагындай вируска каршы дары дармектерди колдонсо болот. Бизде азыр дагы бир угарманыбыз бар экен, байланышка чыккан. Биз сизди угуп жатабыз, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Саламатчылык. 3-4 күндөн бери температурам өйдө көтөрүлүп, кайра ылдый түшүп, баргандай слабость какой-то болуп, ошо диарея болгондой болаттым. Анан кийин 118ге чалсам, такыр алган жок. Скорая помощьтар дагы такыр эле негизи дозвониться, анан кийин дагы жакшы, Кудай жалгап, менин өзүмдүн досум, классташым Питерде врач болуп иштейт. Ал ошол онлайн интернет аркылуу ага чыгып, анан андан ар кандай бир консультацияларды алып, дары, витаминдерди алып ичип атам азыркы тапта. Ошол 118ге чала албай, скорыйга чала албай мендей кыйналып аткандар дагы толтура. Менин тааныштарымдан эле бир 18-19 киши ошентип кыйналып атышат. Аларга мен кыйын болуп тиги өзүмдүн досуман уккан нерселерди айтып коюп атам. Ушинтип биз өзүбүз лечение кылып атканыбыз туурабы же эмне кылыш керек деп. Рахмат. Азыр дагы бир кийинки угармандын суроосун бир жолу кабыл алалык. Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. 118 номерине чалсам, эмне үчүн булар жооп беришти бизге? Бир жума бою мен ооруп чалдым. Бирок ошо 118ден бир дагы жооп алган жокмун. Үйдө жатып өзүм дарылап, өзүм билген дарын ичип, ушинтиптим. Андан кийин үйүбүздүн жанындагы поликлиникага барып көрүнүп, ошо симптом коронавирус деп ошо биздин врачтар айтышты. Мен ошо 118дин жооп бербегенине аябай нааразы болуп, ошо эл канча деген эл жабыркап атат. Азыр баардыгы көп эл айтып атат. Эч
эчтеке жооп жок депчи 118ден. Мен эми бул коронавирус боюнча бир четинен адамдар өзүбүздү өзүбүз сакташыбыз керек экен. Айтып аткан спирт жанагы эмелер менен колдонуп, перчатка кийип, маска менен жүрүшүбүз керек экен. Биз аны деле кылбай атабыз. Ошондуктан азыркы ушул оору көбөйүп атат деп ойлойм. Врачтар жакшы эле айтып атат, врачтардын дагы эмесин түшүнсөк болот деп ойлойм да. Мен ушул убакка чейин өзүм ооругучакты бир дагы ишенген эмесмин чындыгындачы. Анан ооругандан кийин анан көп нерсени өкүнүп калдым да. Азыр аябай эле кыргыз элине баардыгына кирүүгө деп баардыгына коркуп отурам чындыгында. Өздөрүн сактанышыбыз керек экен да. 118 менен могу скорая помощь вообще бизге жооп бербеген эмнеге ушинтип да, ошо 118 менен ушундук жооп айтат, баардыгы түшүндүрөт деп айтып аткан 118ге чалсак бир жума бою прям тынбай чалдым, бир да жооп алган жокмун. Бир мындай алып мындай эметип койгон жок, мен наоборот 118ге чалып аттым, алар сбрасывать этип атты телефондучу, өчүрүп коюп атышты. Анан айла жок өзүм дарыланганга туура келди. Анан доктурларга, врачтарга чалып аттым телефондон. Анан ушулар айтып атты, мындай кыл, сода менен мындай кыл, бул дарыны ичип тур, кийин ичип тур, жидкость көп ич деп. Ошол доктурлардын айтканы боюнча мен өзүм акырын дарылап, азыр кичине жакшы болуп калдым. Рахмат. Мына 118 кызматына көпчүлүк мындай нааразы болуп атат. 118 боюнча кызматын айткым келет. Мурункудан биз бүгүнкү күнгө чейин 118 деген горячий линия деп коебуз. Бүгүнкү күнгө чейин биз деген күндүз эле иштеп жатсак, азыр деген Саламаттык сактоо министрлиги буйругу боюнча 118 деген круглосуточный режимга өткөн. Күнү түнү иштөө режимине өттү. Ошондуктан күнү түнү чалып, сиз ошактан маалымат алсаңыз болот. Анан эгерде сиз 118ге чала албасаңыз, байланышка чыкпаса эч ким, сиз деген жашаган жериңизде поликлиникаңыз бар. Ошо поликлиниканын дарыгериңизге кайрылышыңыз керек. Дарыгер дагы ошондой симптомдор болгондуктан биз буйрук боюнча үйүнө барбасак дагы телефон менен консультация бергенге укугубуз бар да. Биринчи ошо консультация берет сиздин дарыгерлериңиз. Анан кийин өзүңүздүн абалыңыз эгерде оор болуп жатса, сиз деген кайрадан ошо өзүңүздүн дарыгериңизге кайрылышыңыз керек. Азыр деген 118ден башка да 112 деген горячий линия бар. Ал да күнү түнү иштейт. Андан башкасы сиз өзүңүздүн поликлиникаңызга чалсаңыз, колл-центрлер деген ачылган азыр. Ошо колл-центрге кайрылсаңыз, сиздин бүт суроолоруңузга жооп берет и андан башкасы сиздерге консультация да бергенге укуктары бар алардын. Дагы бир угарманыбыз бар экен азыр байланышта. Суроосун кабыл алалык. Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Эми Аида Бишкектен. Эже азыр айтпосузбу, азыр грипп көп болуп атат го. Азыр менин тааныштарым баары эле ушу оору эле, баштары ооруп, бели ооруп, температурам да 37, андан ашпай элечи. Анан тамак кичинеме жөтөл жок да, бирок анан баары эле коркуп атат да, ушул баары грипп жок, азыр ушул ковидпи. Анан каяка кайрылабыз, азыр поликлиника баралы десек келбегиле дейт участковыйлар. Эмелер аябай көп болуп атат, ситуация жаман депчи. Демек үй шартында эмне кылышыбыз? Билбей эле эметип атабыз, эмне менен дарылап, мурда өзүбүз эле дарыланып алчубуз да, антигриппин ичип эле ушундайчы. Азыр баарын угуп атып коркуп да калат экенсиң, эмне кандай кыларыбызды билбейм. Мен мындан мурун айтып кетпедимби, эгерде сизде ушундай эле биринчи симптомдор башталган убагында эле сиз деген сөзсүз деген жанагындай вирусту каршы дары-дармектерди колдонсоңуз болот. Сиздин мына температураңыз 37 болуп атат дейсиз. Мен айтып кетет элем сиздерге, коркпой эле коюңуз, паникага түшпөй эле коюңуз. Бул деген жөнөкөй жылдан жылга катталып келген эле бул жөнөкөй эле вирустук инфекция. Анан азыр деген бизге дагы айтып жатат, жанагындай ковид коронавирустун бессимптомный деген белгиси жок өтөт деп. Ошондуктан сиз деген азыр биринчи күндөрү ошондой вируска каршы дары-дармектерди ичип,
тамагыңызды мурунуңузду жанагындай биз айтып коебуз слабосолевой раствор деп. Ошондой эме раствор менен оозуңузду мурдуңузду чайкап, жашаган комнатаңызды бат-баттан проветривать этип, дезинфекциялук дары эме препараттарды, дары-дармектерди колдонсаңыз, балким сиз 2 күндө жакшы болуп кетесиз. Эгерде сиздин абалыңыз оор болуп, температураңыз дагы көтөрүлө берсе, сөзсүз өзүңүздүн дарыгериңизге кайрылыңыз. Демек, бир калыпта эгерде кармалып ошондой эле эч өзгөрүү жок турса, сөзсүз барыш керек экен. Сөзсүз барбасаңыз дагы чалып телефон боюнча байланышсаңыз болот. Рахмат. Анан кийин мынакей вирус дагы бир режиссер белги берип атат, дагы бир угарман байланышка чыгып калган экен. Суроосун кабыл алалык. Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Азыркыда грипп болгон мезгилдерде адамдар майлуу тамак жебей 2 күн кичине тамак тартып турган мезгилдерде айылып кеткен, вирус өлгөн. Азыркы мезгилдердеги коронавирусту аскасылуу жарыялоо менен өлтүрсө болобу? Өлтүргөн күчүлүгү жокпу? Кыргыздарда мисалы үчүн адамдарды каранда суу ичирип, бир канча күн суу ичирбей, тамак бербей, вирусту кадимкидей өлтүрүп, дарыланып айтып учурлар болгон. Мындай мүмкүнчүлүк эмне үчүн пайдаланса болбойт? Алимов. Рахмат сурооңузга. Дагы бир угарманыбыз бар. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен суроо берейин дедим эле. Противовирусный препараттарды ичип туруңуздар деп атпайбы? Мисалы кайсы? Эки суроо. Жооп бересиздерби? Противовирустук препараттар Вирусқа каршы дары-дармектер биздин аптекаларда сатат. Мисалы аларга эргоферон, анаферон, биздин жанагындай антигриппин деген дары-дармектерди колдонсоңор болот. Вируска каршы дары-дармектерде составтарында антибиотик болбойт. Ошондуктан именно ошондой вируска каршы дары-дармектер менен, мен айткан дары-дармектер менен колдонсоңор болот. Экинчи суроо. Экинчи суроо эмне эле? Вирусту ачкычылык жарыялоо менен жеңе алабызбы? Жок. Бул деген туура эмес. Сөзсүз деген туура тамактануу керек. Буга деген көп суусундук ичиш керек. Суусундук десек, албетте жанагындай газированный напитоктор, газдалган суусундуктар болбойт. Буга деген газы жок суусундуктар суу менен колдонуш керек. Андан чыгары күчтүү тамактаныш керек. Анан обязательно рациондо жанагындай жашыл жемиштер болуш керек. Мына жогоруда айтып атпайбызбы, вирустун белгилерин айтып атабыз, кандай белгилерди берет деп. ОРВИ менен коронавирустун айырмачылыктарын айтып атпайсыздарбы? Негизи вирус жуктуруп алгандыгын ар бир киши кантип, анда кандай белгилерден улам баамдаса болот? Азыр мен суроомду берерден мурда режиссер белги берип атат. Дагы бир угарман чыккан экен, байланышка суроосун кабыл алып коелук. Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен Бишкек шаарынан Нуржан. Мен ушул 3 жаштан өткөн балам бар эле, 3 жаштан ашкан. 4кө чыга элек, сентябрда чыгат. Анан 2 күндөн бери ушу температура болуп атат, 39 градуска жетейин деп эле калып атат да. Анан 2 күн катары менен температурасы түшпөй атабы? 2 күн катары менен бир дары берсек түшүп калып атат, анан кайра эле көтөрүлүп атат. Эмне дары берип атасыз? Ибуфен берип атабыз. Анан кийин өзүбүз билип эле берип атабыз, докторго баргандан да коркуп эле амаксициллин берип атабыз да. Ошол туурабы, ошону билсек болобу? Кандай белгилер болуп атат? Белгилер мурд агып атат, ошо температура болуп атат, өзү мындай температура болгондо алсыз болуп отуруп калып атат да. Ойнобой. Мен сизге коркуп атам, эми жөтөлүп дагы баштайбы деп. Мен сизге айткым келет, сиз айтып атпайсызбы, жанагындай 2 күндөн бери температура болуп, ибуфен эле берип атам деп. Мен сизге айткым келет, жанагындай ибуфен, парацетамол, нурофен дегендер менен колдонобуз, бирок ал деген жөн эле жанагындай силердин температураңарды жөн эле түшүрүп эле коет да. Ал деген эч кандай вируска каршы эч кандай эмес жардам бербейт.
Ошондуктан сиз деген ибуфен бергенде температурасы балаңыздын түшкөндөн кийин сиз деген сөзсүз жанагындай вируска каршы дары дармек менен колдонушуңуз керек. Анан эмне үчүн сиз өзүңүздүн поликлиникада врачка кайрылбайсыз? Сиз ошо өзүңүздүн поликлиникада врачтарга кайрылсаңыз, алар сизге консультация берет. Амоксициллин деген балаңызга берүүгө болбойт. Анткени антибиотик, амоксициллин, эритромицин, андай башка антибиотиктер вируска эч кандай таасир бербейт. Вируска каршы мына дары дармектерди бериш керек деп атпайсыздарбы? Мына вируска каршы дарыны берип коюп эле отурат экен, андан башка дагы кошумча кандай бир чараларды көрүш керек, эмне кылыш керек? Кошумча чаралар деген анткени мына поликлиникага үй бүлөлүк дарыгерлерге барып кайрылгандан коркуп атабыз, баргандан деп атышпайбы? Мына баары кооптон тынчсызданып атышат. Сиз телефондон чалып консультация алсаңыз болот. Анан жана 4 жашар балам деп атпайсызбы? Ага деген көп суусундук беришиңиз керек. Жана мен айткандай газы жок суусундуктардан беришиңиз керек. Оозун деген туздуу, мала туздуу суу менен чайкатышыңыз керек. Анан мен айтат элем, ошо өзүңүздүн билгениңизди кылбай, сөзсүз өзүңүздүн дарыгериңизге кайрылышыңыз керек. Вирус жуктуруп алгандыгын ар бир киши кантип кандай белгилерден улам баамдаса болот? Сөзсүз түрдө эле мына айтып атпайсыздарбы, коронавирустун белгилери жанагындай ар кандай жыт сезбей калат, даам сезбей калат, билбей калат деген ушул сыяктуу белгилерди айтып атасыздарбы. Бирок ошол сөзсүз түрдө эле ушул айтылып жаткан белгилердин баардыгы сезиле бербейт да. Анын бир гана белгиси дагы болуп калышы ыктымал да. Ооруну күчөтүп албаш үчүн эмне чараларды көрүү керек? Деги эле дене табынын көтөрүлүшү бул демек COVID-19 белгиси деп десек болобу? Жок, кандай болбойт го. Мисалы дене табы көтөрүлсө, ар бир башка ооруларда деле дене табы көтөрүлөт да. Мисалы дене табы көтөрүлүп, жөтөл болсо, анан кийин дем алуусу начарлап, жана адышка болсо, анан кийин ошондо гана коронавируска барып обследование кылса болот. Мисалы мобильный группаны чакырып, 4 район мобильный группа иштеп атышат. Алар келип кайрылсаңыздар, 118-ке кайрылсак албай атат деп атасыз. Мисалы 109-ка чалып туруп Минздравдын штабына чалыңыз. Алар дагы жооп беришет. Анан кийин ошо мобильный группа мазок алат дагы ПЦРге тапшырып, анан кийин эмеге Бишкек шаарынын санитар көзөмөлдөө борборуна алып келишет мобильный группа. Ошоктон эртеси эле результаты даяр болот. Каалагандар эле барып тапшырса болобу? Каалагандар болбойт. Именно ошол жанагы каалагандар болбойт. Температурасы көтөрүлсө, адышка болуп, анан кийин жөн гана температура көтөрүлүп, адышка болбосо, күйүкпөсө, демикпесе, анда температурасы көтөрүлгөн киши жок, мен барып текшерүүдөн өтүп коюшум керек дегендер болсо, эгер ошондой болсо, андай адамдар деле болот. Кайда барат, кимге кайрылат? Мынакей частный лабораториялар бар, Банецкий алып атат. Ошого кайрылды. Частный лабораторияларга кайрылса болот. Департаментте эме кылат, департамент госсанэпиднадзор деп коет, алар дагы кабыл алып атышат. Вирусту жугузуп алгандан кийин азыр режиссер белги берип атат окшойт. Байланышка чыккан угармандарыбыз бар экен, суроосун кабыл алалык. Биз сизди угучатабыз. Алло. Биз сизди угучатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Айтыңыздарчы, адегенде тезирээк ушу оорулардан кутулайлык. Анан сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына эми медик кызматкерлер аябай чоң кызмат кылып атасыздар. Менин биринчи суроом ошо мобилдик группа келсе, мисалы чакырса үйгө келгенде, алар платный же бесплатный пенсионерлер келип барбы, жокпу? Анан кийин инкубационный период деп калганда, ошол периодда эгер врачка барып кайрылып, анан врачтар үйдө эле эме кылсаңыздар болот десе болобу? Чоң рахмат. Рахмат сурооңузга. Дагы кийинки угарманыбыз бар экинчи. Байланыш үзүлүп калган экен, анда сорообузду мобилдик группа боюнча жооп берейин сиздерге. Мобилдик группа деген бекер барат, эч кандай төлөм кылбайсыз. Ага
мобилдик группа келиш үчүн сиз деген өзүңүздүн дарыгериңизге кайрыласыз. Мен деген ушундай ооруп атам, ушундай симптомдор болуп атат. Анан эгерде сиздин дарыгериңиз ушул коронавируска белгилери бар экен, мобильный группа бара турганды туура эсептесе, сизге мобилдик группа келет. Мобилдик группа деген 1 сутканын ичинде келип, сизден анализ алып кетет. Ага деген эч кандай төлөм кылбайсыз. Вирусту жугузуп алгандан кийин канча убакытта ошо оорунун белгилери чыга баштайт да, анан оорунун белгилери байкалганда эле эмне кылыш керек, кайда кайрылыш керек? Ал бул вирус өзү негизи канча убакыт жашаганга мындай жөндөмдүү келет? Негизи эле инкубационный период 14 күн деп айтышат да. Анан кийин 14 күнүн ичинде эгер ооруп калса, анда 14 күнүн ичинде температура көтөрүлөт, адышка болот, жөтөлөт деген ушундай симптомдор пайда болот да 14 күн ичинде. Вирустун жашоо жөнүндө вирус ошондо эгер ооруп калса, ошо симптомдор пайда болот да 14 күн ичинде. Ошондон кийин гана чыгат, белгилер чыга баштайт алгачкы. Анан айтылып атпайбы, ушул вирус жаштарга, анан балдарга анчалык деле коркунуч алып келбейт деген дагы маалыматтар ар кайсы мына социалдык тармактардан окуп атабыз, чыгып атат. Анан кийин чындыгында эле ошондойбу? Эми жаштар деле ооруйт, баары тең эле оорушат. Андай маалымат туура эмес. Анткени мисалы үйүндө чогуу жашагандар бар, контактный деп коет, бири-биринен жугуп калышы мүмкүн. Мындай коомдук жайларга барып атышат адамдар баары тең. Коомдук транспорттарга түшүп атышат, базарларга барып атышат. Азыр дагы жанагындай жөнөкөй эрежелерди сактабай атышат. Анан кийин баары тең ооруйт азыркы күндө. Бүт баары. Алар ошол жөнөкөй эрежелерди сактаса эле оорубайт деп ойлойм. Дагы бизде азыр байланышта угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алалы анда. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бул балекет ооруду кандык кутулуштун айласын дүнөө издеп атат, бирок бизде деле аракет кылып атат. Бирок акыркы мезгилде медиктер чөтө слаб иштегендей болуп атат да, бири-бирине түртүп 118 деп атасыздар. Күнүнө мынанча миң звонок кабыл алдык дейт. Бирок бир адамдын фамилиясы жазылбайт экен, постоянный занят. Участковый врачка кайрыл дейт. Участковый врач определенный гана сот иштейт да, анан кийин анын изин да таппайсың. Соткасын эптеп та үйүнө звон десең вообще тегеле албайт. Анан кимге кайрыласың? Скорыйга болсо вообще келбейт. Жардам берип жатасыздар. Биринчи башталганда жакшы жардам болуп аткан. Кийинки мезгилде медработниктердин капалып алгансыздар, бирок чөтө сөз менен иштеп калгандай болуп атасыздар да. Жанагы 200 миң дегенден кийин эле чөтө бүт баары бузулду. Непосредственно ким больной иштесе ошого бериш керек да. Анан кабинетте отурганда да 200 миң алса, кабинетте тили менен сайрай баштады да. Ошо сайрагандарын жоюш керек болуп атат. Чөтө кыскартып 50 миң, 25 миңге кабинеттин работниктер чүрүш керек болуп атат. Бирок медработниктерге непосредственно больной менен иштеген, палатада иштегендерге аны бериш керек сөз. Нешнеде аны мээнети да чоң, өздөрү ооруп атат, жабыркап атат. А бирок эл менен иштеште слабый деп тургузуңуздар, капа болбоңуздар. Рахмат. Рахмат сизге. Дагы кийинки экинчи суроону угайлык. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен суроом төмөндөгүчө, кээ бир мындай сахар менен ооруган, айтор башка эле оорулар менен ооругандар дагы коронавирус деп жатып коюп атат деген маалыматтарды угуп атабыз да. Ушунун канчалык деңгээлде чынтөгүнү бар? Анын экинчи суроом төмөндөгүчө, коронавирус менен ооруган адамдар айыкты дейт да, анан алар кайрадан ооруп калбайбы? Эгер мен жакында эле бир үй бүлөнү көрдүм, ошо тууганын коронавирус деп Москвадан өлүгү келген экен. Бирок жеңеси таза чыгып, жеңесини коронавирус деп, анан чогуу келген адамдар таза чыгыптыр да. Анан алар өздөрү интернетке жарыялап атат. Ошол маалымат сиздердин көдөнүңүздөргө тийген жокпу деген дагы экинчи суроом, үчүнчү суроом бар эле да. Дагы угарманды кабыл алалык, байланышта бар экен. Биз сизди угуп жатабыз. Алло, менде дагы бир суроо пайда болуп калды да. Сиз азыр айттыңыз го, ошол мобильный группаны чакырганга чейин өзүңөрдүн врачыңыздарга көрүнүп консультация алып, телефондон болсо дагы анан кайрылыңыздар деп атасыз да. Эми бул оору мисалы үчүн алардын рабочий дени
белгилүү болсо, анан кечинде пайда болуп калса таң атпай чыкчу. Аларга чалса, алар кандай болот? Алар жооп береби же рабочий эмес деп жооп бере албай калабы? Рахмат. Сиз өзүңүздүн дарыгериңизге кайрылгандан кийин алар деген жооп бергенге милдеттүү. Анткени биз деген азыр рабочий күнгө, выходнойлорго саат иштеген саатыбызга да карабай болгон суроолорго баарына кайрылган бейтапкаларга биз деген жооп бергенге аракет кылып атабыз. Анан мен сизге айткым келет, эгерде өзүңүздүн дарыгерлериңизге чала албасаңыз, 118 албаса, сиз деген 109 номер менен чалып, жанагындай колл-центрдин телефондорун алсаңыз болот. Ар бир райондо азыр деген ошондой колл-центрлер деген ачылган. Болгон суроолоруңузга жооп берет сиздерге. Андан башкасы эмне кылыш керек, кандай чара көрүш керек, ошонго байланыштуу сиздерге консультация берет. Демек жанагы биринчи угарманыбыздан да суроосуна жооп болду окшойт. Демек ар бир райондо бүгүнкү күндө өзүнчө да мобилдик топтор да иштеп турбайбы? 118 кызматынан тышкары, Да, 118ден тышкары мобилдик группалар иштеп атат. Мисалы мен айткым келет, биз деген мурун район боюнча 2 эле мобилдик группа иштесе, силердин райондо, биздин райондо азыр ушундай абалга байланыштуу уже деген азыр 10 мобилдик топтом иштеп атат. Ошондуктан сиз ошондогулорго кайрылышыңыздар болот. Угармандын суроолору жанагы кайсы бир кант диабети барбы же башка оору менен ооругандарды деле жаткырып коюп атышат деп атат. Ошонун канчалык чындыгы бар деген суроо болду. Жол туура эмес, бул туура эмес. Ооругандардын саны азыр көбөйүп атат. Бул неме деп коет. Азыр, конечно, азыр абал аябай курч болуп жатат. Врачтар күнү түнү иштеп атышат. Врачтар жетишпейт. Аларды да түшүнсө болот. Мынакей мобильный группада көбөйүп атат. Күнү түнү да иштеп атышат. Анан жана сахарный диабети барлар жөн эле коронавирус деп койгон деле жок болуш керек деп ойлойм. Андай бул туура эмес. Ооруп ооругандар деле туура эле диагноз коюп атышат деп ойлоп атам да, врачтар. Вирус менен ооруп, ал айыккандан кийин экинчи жолу кайра ооруп калбайбы деген да суроо болбойбу? Ооруп калышы мүмкүн. Эмнеге ооруп калбайт? Анткени бул деген вирустук заболевание. Бул воздушный капельный путь заражениясы. Кайра эле эгер жанагындай жөнөкөй эрежелерди сактабаса, кайра эле ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө. Дагы бир угарманыбыз бар, суроосун кабыл алалык. Биз саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Сиздер могуреки түз эфирди күнү көбүштүрүп турсаңар жакшы болот эле. Жана поликлиника тиги скорый тиякта чыга албаган кишилер бар. Анан жана Англиянын бир эмелерин айтышты. Жанагы тиги астмадан тиги дексаметазон деп биздики дары ошол эффективный экен. Ошону кандай карайсыңар? Рахмат. Мен сизге айткым келет, андай дары дармектер менен колдонууга болбойт. Сиз сөзсүз кандай дары дармекти алыштын астында сөзсүз деген консультация алышыңыз керек. Бекламитазон деген ал жанагы мен билгенди айтып атам да, бекламитазон деген ингалятор менен ал деген жана бронхиальный астма менен ооругандар колдонот. Ошондуктан сизге туура эмес таасир берип калышы мүмкүн да. Ошондуктан сиз колдонууңуздун астында сөзсүз дарыгерлериңиз менен консультация алышыңыз керек. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, биздин программабыз да соңуна чыгып баратат. Ушун менен радио клиника 118 программасы аяктады. Бүгүнкү студиябыздын меймандары Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгери Гүлкайыр Орокчиева, ошондой эле Бишкектеги номер 5-үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун терапевти Гүлзана Сатиева катышты. Угармандардын эсине сала кетелик, радио клиника 118 программасы жумасына 3 жолу чыгып турат күнүгө. Андыктан эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, биздин түз байланыштырып туручу 39 19 33 39 21 90 телефондоруна чыгып, бизге келген адистерден тиешелүү коронавируска байланыштуу суроолоруңуздарды берип, жоопторду алсаңыздар болот. Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.